Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүн силердин маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Менин да маанайым эң жакшы. Анда балдар, бүгүн силер менен биз тарбиялык саатыбызды өтөбүз. Сабактын темасы тазалык ден соолуктун булагы. Сабактын максаты тазалык жөнүндө маалымат алышат. Алган билимдерин турмушта колдоно билүүгө үйрөнүшөт. Өзүңөрдүн дене боюңардын таза тыкан алып жүрүүгө үйрөнөсүңөр. Балдар, жашоодо адам баласы биринчиден эмне керек деген суроого адамга чын ден соолук деп жооп беребиз. Ден соолук чың болуш үчүн эмне кылуубуз керек? Анда төмөнкү суроолорго жооп берели. Биринчи, тазалык деген эмне? Өздүк гигиена буюмдарын атагыла. Тазалык деген эмне? Биринчи сурообузга балдар жооп берип. Тазалык деген бул адептүүлүк. Адептүү бала өз боюн таза, тыкан алып жүрөт. Таза жерлерде басып, кийимдерин кир кылбайт. Ар убакта самын колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүлгүсү, жүз аарчысы, тарагы, күзгүсү болот. Колунун, бутунун тырнактарын алып, чачын иретке келтирүү керек. Азыркы кырдаалга жараша эшикке чыга турган болсоң, сөзсүз бетиңе бет кап тагынып, чөнтөгүңө антисептик салып ал. Эгерде жаныбарларды кармаласаң, сөзсүз колуңду жуу, тазала, үй ичиндеги буюмдарды иретке келтирип, апаңа жардам бер. Балдар, азыр бир кичинекей чакан бир аңгемени мен силерге окуп берейин. Анан өзүңөр аны жакшынакай кылып талдап, оюңарды айтасыңар. Марат 9га чыкса да өз теңдүүлөрдөн кичинеи көрүнөт. Мектепте орто окуйт. Жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Тазалыкты сактабайт. Жуулбаган колу менен тамак жейт. Кээде өзөндөгү суудан суусаганда ичип алат. Достору бул жоругуна сын айтса, эч нерсе эмес, мен дайым эле ичип жүрөм. Чоң энем айткан, аккан сууда арам жок деп жооп берет. Мына ошентип күндөрдүн биринде Марат ооруп калды. Маратты ооруканага жаткырышты. Доктурлар Маратка сарык деген жугуштуу оору таза эмес жүргөндүктөн абада тараган микробтордон жуккан жыйынтыкка келишти. Марат 1 ай ооруканага жатты. Көрдүңөрбү балдар? Өзүңөр төмөндөгү чакан аңгемеге түшүндүңөрбү? Анда балдар, келгиле акыл айдын ырын угалы. Эмесе балдар, бүгүнкү сабакка түшүнгөн болсоңор, сабакты анда биз жыйынтыктап алалы. Жыйынтыктоо үчүн мен силерге төмөнкү суроолорду берейин. Балдар, бүгүнкү сабак жактыбы? Экинчи, биз бүгүн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Үчүнчү, бүгүнкү сабакта кандай болууга машыгасыңар? Азаматсыңар. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калыңар. Менин атым Акылай. Мен азыр силерге кантип колду туура жууганды үйрөтөм. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды тыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Балдар, колуңарды туура жуугула жана досторуңарга да кантип жүрсө айтып бергиле.